отузда башталат. Ушу ишкананын баары чүйдө, аласта, бошто, көлдө. Кечеретиги алам күндө аркы согунда салынып завод фабрикалар. Ошол завод фабриканын жүзүндөгү директор кочкорго салбайсың. Кочкордон майдасында базарчы, камыр, жолдун баары аким менен. Ошолардын ордуна бир эки чоңура завод салып койсоң болбойт эле айында. Кандай завод салыш керек? Муну кочкорлордун аттан. Муну курултайда айткан. Birinci bizden tümlerimiz alana da çarşı. Değerlerin kapıttı. Musun? Şimdi ayıttı. Mongolia'da bir zavod var ki çok böyle boşandığında bir destemiz çıkarttı. Mongolia'dan gül olamaz. Mongolia bizden gül açmayız. Yandı. Şunu gösterseniz böyle yani. Yedinci. Kaçan yedinci kulak koçkorlar. Şunda ayıttılar ya da menliğini mahkıdır. Koçkorlar atlarının bir çok Laksikalı yetkende salarız diyor. Bunun ayağın ne oldu? Şunu işte koysana bunu. Bu kim bu? Üçüncü. Geri gelmiş. Logistikalı form, kartoşka değil. Ünün çarpı bu, ünün çarpı. Şunu elini attan sürüyor adam, koçkar elini attan. El jakşı işte adam, ayrımız koyuyor adam, besiyaz koyuyor adam, jakşı rakması tabi. Dur, el için bir jakşı bir iki zaman saat olacak. Anlıya gideyim, şu akçar dayağı saat beş koçkar var. El kulağını kalsın. Ama atınızda ayıp koysunuz. Kınani gitmedik, adelen bu adam. Prezident'in saltanatı türde ayttılar. Jakşı 10 yılda düğünüde kaldırdı. Onun 30 yılın katarına giderizdik. Koçkor oşonda egin akıttarı atı da adam. Oşon bizden koştuk değil katarı. Janaklar eski asanızda. Sizleri bilip kalayım. Рахматыңызға чындыгында быйыл Кыргыз Республикасынын 100 жылдыгына республика боюнча 100 эң чоң долбоор бар. Ошол эле убакта ар бир областта, ар бир районда дагы өзүнүн долбоорлору бар. Көпчүлүк завод, фабрикаларды мамлекет курбайт. Мамлекеттин жардамы менен ошо инвесторлор болобу, ички инвесторлор болобу, сырткы чет элдик инвесторлор болобу, ошолор курушат. Эми Кочкор районунда белгилүү адамдар, мен деген адамдар да толтурат. Эгер пландары болсо, бизнес пландары болсо, мына мен курам десе, мамлекет тарабынан биз жардам көмөк көрсөтүүгө биз укуктуубуз, биз түзүп беребиз ушундай жагдайды. Жер маселеси болобу, балким акча каражаты жетпей жатса, бизде мына мамлекеттик банктар бар, бизде 3-4 мамлекет менен чогуу өнүктүрүү фонддор бар. Ошол Россия кыргыз өнүктүрүү, Россия өзбек кыргыз өнүктүрүү, венгер кыргыз өнүктүрүү, арабтар менен дагы азыр инвестициялык фонд түзүлгөн. Ошолор аркылуу жардамды биз беребиз. Анан мындай эле мамлекет келип өзү эт заводун мамлекет өзү курбайт да. Эч жерде андай жок. Биз жардам беребиз. Кочкор районунда жаркем барбы силердин долбоорлордо? Ар бир райондо да долбоорлор башталып жатат. Долбоор бар. Бүгүнкү күндө экономика коммерция министрлиги тарабынан халал эт деп келип атат. Бүгүнкү күндө 100 гектар жерин биз тактап даярдап берип атабыз. Алар тараптан Малайзия тарабынан деп курабыз деген немелер бар да. Иш жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мына эгер Малайзия тараптан келип халал продукт чыгарабыз деп эт комбинатын айтат. Курабыз десе, мына экономика министрлиги бул жерде да бар. Биз айтып коесузбу? Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулар. Чындыгында бул 2 жылдан бери абдан чоң жумуш жүргүзүлдү. Халал парк боюнча ушул Кочкор районунда техникалык, экономикалык негиздеме толугу менен иштеп бүттү. Бүгүнкү күндө азыр инвесторлор тартуу боюнча иштер жүргүзүп жатат. Бул комплекс ошол эт мал чарбачылыгындагы бардык ошол
бүт кандай айтсам башынан аягына чейин кайра иштетүүнү камтыйт да. Анан кийин ал боюнча азыр инвесторлор тартуу боюнча маселе, анан ошол эле жер маселеси боюнча азыр кызуу иштер жүрүп жатат. Андан сырткары сиз айттыңыз ошо соода логистикалык борбор боюнча айттыңыз. Мен айтып коеюн, ушул жерде жалпы Кыргызстан боюнча 100 долбоордун ушул жылда белгиленген 13 долбоор ушул Нарын областында ишке ашырылат. Ошонун бирөөсү ушул Чаек айылында логистикалык борбор.